Айыл өкмөттөн буйрук чыккан Хажиматов Улукбекке. Maşı yerden 3 çek ko'rsatilib berish kerak edi. Men sizni ko'rgan emasman shu yerda. Har bir yashovchi o'zini haqisiz yer alganga huquqli. Biz ушунча жабыркаганыбыз жетет. Biz только аким менен сүйлөшөбүз. 2 жылдан бери 1 соттук жерге трансформация жок экен. Акчаны жеп, элди кыйнап, ушул күнгө чейин келген адам креслодо отурат. Жолуңузга жооп бербейсизби? Качакта бул. Качакта. Сузак районунун Атабеков айыл аймагына караган Түркабат айылынын тургундары бизге арыз менен кайрылышкан. Анда Түркабат айылынын 9 жашоочусу жер тилкесине ээ болуу үчүн ошол убактагы айыл аймак башчысына кайрылышат. Бирок 6 сотук жер тилкеси 2000 АКШ долларына бааланып жатканын билишет. Аны уккан жергиликтүүлөр ортомчулар аркылуу белгиленген сумманы тиешелүү жетекчилердин колуна карматышкан. Менин уулум жок, 4 кызым бар. 4 кызымы атап 4 чекке, ар бир чектин üstünün 2000 dolar AQSh dollarından 2000 AQSh dollarından Ulukbek айыл өкмөтү башчысы болуп иштеп келген ошол кезде ошо балага акча бергенмин. Заркошев, мына жерде жашаган Мырахматпы деген бала бар айыл башчысы. Ошол айыл өкмөт келип кудушу көрсөтүлгөн жерден 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү шу баш жакты сага беребиз дейишип, колуман ушу жерди көрсөтүшүп, 2004-2005 жылы документимде так көрсөтүп берем сиздерге. Ошо жерлерди көрсөтүп, күзүндө үй саласын деген. Allah buyurum nasip kılbagan eken 2019 жылы мен али жерди алганым жок. 3000, 4000, 5000 долларга чейин акчалай жерлерди сатып айыл өкмөттөр капчыгыны толдуруп, коррупцияга бүт башы менен кийип отурушат. Biz ошого да макул болуп, мусурман экенбиз, боптур деп ушул күнгө чейин чыдап келдик. Бирок ушул күнгө чейин эч кандай натыйжа жок. Бизге көрсөтүлгөн жерлерге пакта эгилип, маке эгилип мына жерде буну башка эле бирөөлөр пайдаланып жүрөт. Эгер мыйзам болсо, биз ушул жерге келип тамсалып уже жашап аткан болушубуз керек эле. Бул жарандарга 2007 жылдары жер тилкесине ээ болууну тастыктаган токтом кабыл алынган. Токтомдо көрсөтүлгөн жерлер да ушул кадрдагы пакта аянты. Ошол убакытта да пакта эгилип, күзүндө жыйналса үй курасыңар деген убадалар берилген. Бирок арадан көп жылдар өттү, эч нерседен кабар жок. Хажиматов ачыктан ачык айтып атат, мен акчаны аким менен бөлүп жегенмин дейт. Кана мен акчам, неге жерди бербейсиң же акчаны бербейсиң? 12 жыл болду. Десем айтып атат, мен Бишкектегилер менен бөлүп жегенмин, мен аким менен бөлүп жегенмин дейт. Значит, мен уже ушул тыянакка келип калдым ушул мезгилде. Уже акча жегендер Улукбекти поддержка кылат экен да. Потому что бул адам соттолбойт экен, жерен бербейт экен, мага окшогон миңдеген карапайым калк кыйналып жүрө берет экен. Ушул боюнча мен арыздын жоогун до сих пор 5-чи мына июль күнү болду. Уже мен 10 күн өтүп кетти, уже мен ала албай жүрөм. Бирок ошол күнгө чейин мен ишенгенмин буларга. Бул жерде коррупцияга малынган айыл өкмөт. Айыл өкмөттө эч кимге бир сомсуз чек берилбейт. Ушул күнгө чейин берилбеген, азырам берилбейт. Даже биз колубуздагы буйрук менен эч нерсе ала албай атабыз. Ушул боюнча биз жогорудагыларга арызданайлы. Бизди да уга турган, калкты уга турган адамдар бар да, мыйзамда олтургандар бар. Мыйзам бизи Кыргызстанда иштесе, бизге жардам берсин, жогоруда отургандар. Hech qanday natija bo'lmadi. Ya uni chaqirib, buni chaqirib, bir aniq dalil bizga aytgani yo'q. Undan keyin yana qayrilib Suzakka bordik, Bahodir degan bolaga o'tkazib berdi. Bahodir degan bola ham bu yoqqa qildi, bu yoqqa qildi. Ro'ziboyev Abdumuxtarni chaqirdi, ekomiz 100 qildirdi. Shu bilan yana hech qanday natija yo'q, yana yurdi. Yana yozishga majbur bo'ldi. 3 kere yozyapmiz biz ham. Çoğunlar hiç kim bizi uqib aytadi biz önümüzçi. Kimga qayrilishimizni bilmaymiz, nima qilishimizni bilmaymiz. Mana ba'zi eldi qo'lida o'shanday to'xtab turadi. Kimga borishimizni bilmaymiz. Aqchani olib olgan, boyagi nimada arxitekturada ishlagan Ro'ziyev degan Muxtar aka degan bor. Aqchani berganman, mana 2013-yili to'xtamni bergan. Nikoy to'l, chek yo'q. Bir balani uylaganman, bolalarimmen hozir cho'q yashaymiz. Невозможно жашаш. Бирок жашатыпбыз. Бөлөктөр алып атат, чекти, акчаны бергендер. Биз ham бергенбиз акчаны, бирок алып айтабыз. Районга кайрылдым, Муктар немеге бергенмин, тергөөчүдөн өткөн, камалган, 3 күн кайра чыгарды, дагы жүрөт. Yoshimizda mashata tug'ilib, o'sib, yurib, shu chek olish juda qiyin bo'lyapti. 3 tadan 4 tadan xo'jalik bir joyda yashaymiz. 2007-yili mana shu Murahmatga men 5000 berganman chek uchun. Undan u hech bo'lmadi. Kutdik bo'lmadi. Undan yana
Birov ortada bo'lib qoldi, bo'pti, nima bo'lsam chek olaylik. Endi o'zimda ham xo'jayinim o'tib ketgan, qizimda ham xo'jayinim o'tib ketgan, 3 qizi bilan o'zimning qo'limda. Bolalarim bor. Shuning uchun chekka burilib 2017-yili yana pul berdik. O'sha Muxtar deganiga familiyasini hozir aytishdi. Biz jarandардын чечилбей жаткан суроолоруна жооп алуу үчүн Хажиматовдун иш бөлмөсүнө баш бактык. Kimge bergen akçanı? Oşu akçanı adamını ayıp gelin bergen adamda. Sizge bergenmin. Men algam, men körgem yok. Sizde turup boynunuzga alıp 50 ming akça bergensiz. Uşunu azır vaktını karmap durun dep. Oşol jerdeki güvöler var. Uşunda aytılıp boynuna albay, mına kresloda oturat. Жооп берип сот залында отурушуп ордуна. Мына şu топтомдорду ушул адамдын колунан алганмын мен. Мен эмес, ел бар бу жерде. Bir men emes, el var. Elden aldığında bir meni aldaysiz. Bırak bardığını aldayansız. Ben sizi körgem besmen yerden. Tanasız da. Körgen çok. Men bilmem. Tanasız da. Бирок суроолорго жооп бере албай, акча берген жарандарды тааныбай турганын билдирип, артын карабай басып кетти. Доказать кылабыз, чындык бар, мыйзам бар. Канча жылдар айыл өкмөт башчысы болуп иштедиңиз? Kolunuzda cevap vermeyiz mi? Kaçak da bu. Bu kaçak da. Hakimçilik gireriz zaten. Хажиматов Улукбек мына мамлекеттик администрацияда, Сузак райондук мамлекеттик администрацияда турабыз. Неме статистика бөлүмүндө специалист болуп ишке келип отурат. Айыл өкмөттөн полный былыкты коррупцияны, акчаны жеп, элди кыйнап, ушул күнгө чейин келген адам креслодо отурат. Мына азыр бойдун албай сыртка карап качып чыгып кетти. Мыйзам бар болсо, биздин арыз добузу бардык мыйзам өкүлдөрү угуп чечип берсин. Буга чейин бул маселе боюнча Сузак райондук мамлекеттик администрациясына жарандар кат түрүндө кайрылышкан. Алар жообун 14 күндөн кийин беребиз дешкен. Бирок мындан кабары жок. Район башчысы жардамчысын чакырып, арыз ээлеринин муңун укту. Эже мынандайда, муну акты трансформация кылынса деп турабы? Трансформация кылына элек деп атам сиздерге. Мен келгенден бери биздин сунуш да кете элек айыл өкмөттүн өзүнүн атынан. Мыйзамсыз эл жашап бүттү уже. Эми бизде жашыруу нерсе эмес, коррупция полный айыл өкмөт. Hiç kim bekerge bir sotuk yer ala albaydı. Uşul күндө kut doş aytılıp жаткан pakta girgen yer azırına tarttırdık. Uşul жерди üstünden dağlı yer уже satılıp atat. Satılıp atat eken. Bizge okşop kelişip mına жерге tamsalan meniki degenler уже толтура çıktı. Hakim қатары, сизден мен кечиресиз суранамын. Siz жакшыраак текшерүү амалдарын жүргүзсөңүз, siz айтатасыз, мыйзам жегинде басып алгандарды мынтек. Почему силер Беговат айыл өкмөтүндө трансформация болбогон жерлерге биздин колубузда берилгендей буйрукту берип, токтомду берген, акчаны алып алган, жерди көрсөткөн, эл чыгып бербегендигинен эл келип кызыл багыш 5-6 жыл мурун уже басып алып жашап атат. Атабек айыл өкмөтүндө трансформация кеткен бир да жер жок. Мен 2 жыл болуп атат келгеним. 2 жылдан бери Атабек айыл өкмөттө турак жайга бөлүп бере турган бир да жерге документ даярдалып трансформация кеткен жок. Нечүн адамдар жашап атат? Түшүнүп туруңуздар. Эгерде буга чейин мыйзамсыз берилген болсо, аны уже чарасын көрөт. Жер тилкесине ээ боло албай келген тургундар Атабеков айыл аймагындагы Кызыл Багыш айылында бир нече жарандар мыйзамсыз жерлерге үй салып жашап жатышканын билдиришет. Ел акча берип, бизге окшогон какшаган карапайым эл акча берип, аларга да куду ошо биздегидей ситуацияга түшүп, акчаны алып эле кете берген. Бирок бул жерде куду азыркы көргөн пакта жердегидей трансформация болбогон жер болот. Бирок эл бизге окшоп жабыркап, ыйлап, бала чакасы менен чыгып басып алып, үйдү салып мына жашап атат. Ар бир үйдөн кирип кааласаңыздар сурап көрүшүңөр мүмкүн. Эч киминде мыйзамдуу колунда кагазы жок. Кайсы жерде ашыкча жашап атканын уже фиксировать этишти. Орган бар, териштирет, кетет. Жашап аткандардын бардыгын эгер мыйзамсыз болуп аткан болсо сүрдүрүлөт. Аны ким берген адам ошо жооп берет. Жер тилкесине ээ болуп турак жай курабыз деген үмүт менен жашап жүргөн жарандар укук коргоо органдарына кайрылып, моралдык жана материалдык чыгымдарын кошо кайтарып алууга укуктуу. Эгерде жетиштүү далилдер берилип, адилеттүү чечим кабыл алынса, буга тиешеси бар жарандар ал ким болбосун жоопко тартылыш керек. Бул жерде жер тилкелерин сатуу, мындан сырткары трансформация, мындай айтканда баягы жердин багыты өзгөртпөй туруп, айыл чарба багытындагы жерлерди, мындай эгин эккен жерлерди турак жай курууга бөлүп берип, ар бир жарандан акча алганы бул мыйзамсыз.
бул кылмыш. Демек, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, алдамчылык беренелери менен кылмыш жоопкерчилигине ошол саткан адам сөзсүз кылмыш жоопкерчилигине тартылыш керек. Ал эми ошол акча каражатын берген адамдарга ошо тиешелүү акча каражаттары мындай кайтарылып берилип, же болбосо ошол тиешелүү жер тилкелери мындай жарандарга жердин багыты өзгөртүлүп, аларга мындай өкмөт тарабынан бекитилип берилиш керек. Арыздын негизинде тиешелүү кызмат адамдарына кылмыш иши козголот. Мен жогоруда айткандай, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу, андан сырткары алдамчылык беренелери менен мындай тиешелүү жазасын алыш керек. Кыргыз Республикасынын мыйзамына ылайык ар бир жаран өмүрүндө бир жолу жер тилкесине ээ болууга укуктуу. Бирок бул жарандар турак жай курууга мүмкүн болбогон жерлер үчүн чоң суммада акча беришкен. Же акчадан, же жер тилкесинен дайын жок, арадан 10 жыл өттү. Эми алар арыз менен Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековго, жогорку кеңешке, башкы прокуратурага кайрылууга аргасыз. Эгерде маселе оң тарапка чечилбесе, алар чатыр тигип, ошол жерде жашоого мажбур болобуз дешет.